Assalamu alaikum dostlar. Bugün Bektur Bayke bizde Nurtan Akademiyasını бүтүп, практиканы бүтүп, өзүнүн жеке ишканасын баштайын деп турат. Бектур байкебиз болгон нерсени эмне болуп келип калган, кандай болду бул процесс, ошону толук айтып берсе. Мен Атужон Бектур Кадыров, Жалал Абад областынын Базар Коон районунан болом. Бул кесипке чейин мен көп эле жумуштарды иштеп жүргөм. Бул кесипти мен ошо социалдык тармактардан, интернеттен көрүп, анан кабарлашып келгем. Бул жерде бир ай окуу теория болду, бир ай практика болду. Анын ичинде биз көптөгөн темаларды, машинага, автоэлектрика тиешелүү көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Ошо Кудай буйруса барып, ушул ишти аркалап, ушул иш менен алектенебиз. Кандай болду негизи? Түшүнүк болобу экен? Түшүнүк болот, албетте түшүнүк болот. Өзүңүз жеке бир машина жасай аласызбы? Ооба, конечно, жасайбыз. Кандай деп ойлойсуз? Ушу 2 ай окуган адам орточо канча сом акча таба алат экен? 2 ай окуган адам 3000–5000 тегерегин тапса болот күнүнө. Канча сом акча кетирдиңиз ушул автоэлектрик инструменттерине? Инструменттерге мен бир набор ключ алдым, 8000ге оригинал. Анан бир чемодан алдым, анын ичинде ошо аксессуар, бакарез, бул ушунга окшогон өзүмө электрика керектүү нерселерди алдым. Анан диагностика бир компьютер алдым 50 000ге. Общий так бир 65 000–70 000 тегерегин акча кетти ошого. Сиз ошондо бул жакта жашаган мененби же ал отдельно? Жок, ал отдельно. Жашоого канча кетти? Жашоого мен жок. квартира, биякта квартирада турдум, 5000 квартирада турдум. Жатакана, душ, жууна турган баардык нерсеси бар, условия. Ошондо сизге бир айга жеп ичкениңиз менен, келгениңиз менен толук канча акча кетти? Жеп ичкениме мындай эсептебедим, бирок бир 10 000 тегерегиндей кетти окшойт. Демек 65 000 болсо, жатакана 5 000 болсо, 80 000дей акча кетти. Кандай дейсиз? Любой эле адам келип окуп үйрөнсө болобу экен? Болот, албетте. Ким эгер кызыгып ушул нерсени үйрөнөм деп аракет кылса, албетте болот. Келип окуп үйрөнгүлө. Бул кесиптин келечеги бар бүгүнкү күндө. Ошо. Бул жакта кандай экен? Сиз эми интернеттен көрүп келдиңиз туурабы? Көрдүңүз. Бул жактагы биздин окутуш системабыз видеого салыштырмалуу кандай айырмалары бар? Окутуу системасы абдан жакшы. Мен көргөндө бука келгенде торпок болуп калбадыбы? Жок. Андай болбоду. Жакшы. Баягы ошол немеде реклама кылынгандай эле жакшы окуу. Мисалы, ар бир балага индивидуальный эме болуп атты. Көңүл бурулуп окутулуп атты. Мен менен башка көптөгөн балдар окуду. Негизи бизде көптөн бери көрүп жүрөсүз. Ооба. Канча убакыт келе албай жүрдүңүз, шуну айтыңызчы. Мен бир 3 жыл болду окшойт. 3 жыл көрүп жүрдүңүз. Ага чейин мен Россияда элем, былтыр келип. Эмне болду, кандай бир ишенич болбодубу? Эмнеге 3 жыл? Жок, менде убакыт болбоду бияка келген. Ооба. Ал үйдөгү иштер менен болуп. Ошол бирок үйдөгү иштердин баардыгын токтотуп турган келдим мен. Баардыгын таштап койдуп. Негизи баягы сиз эми келип көрдүңүз го эми. Устакананы көрдүңүз, магазинди көрдүңүз. Баардыгы любой адам кылса боло турган эле жумуштар беле? Болот, албетте болот. Баягы эсто иштеткен, магазин иштеткен, алардан дагы маалымат алдыңызбы? Ооба. Барып ачса болчудайбы? Ооба. Жакшы. Негизи главный биз бул неге мындай сурап атабыз? Себеби бул мындай да сырттан башкача көрүнө берет. Балким баардыгы жасалмадай көрүнө берет. Мисалы, биздер мисалы видеого чейин байкебиз менен сүйлөшүп, даярдап алып, анан кийин сүйлөшүп аткан жокпуз да.
Бул оны мисалы ушул байкебиз бүгүн айтып калды. Мен жакында кетет элем. Компьютер заказ бергенбиз. Компьютер келсе, анга чейин ушу компьютерларды кандай иштештерин көрүп, үйрөнүп, ошентип азыр даяр болуп турган чак. Эми бул эмнеге тартып атабыз? Максат, видео тартканда максат любой эле адам, азыр көп адамдар бала чакасын таштап коюп Россияда жүрөт, такси айдап атат, оор жумуштарда иштеп атат. Ошол бир кесип үйрөнүп калса, ошонун аркасынан бир жакшы ийгиликтерге жетсе деген бир жакшы ой. Себеби байке жашы дагы, мисалы 18 жаштан эмес, 40 жашта ошентсе дагы атайын келген. Демек ушул 30 жаштагы, 50 жаштагы адамдар дагы жөн эле таасир алып үйрөнө алат деген бир жакшы бир нерсени көрсөткүбүз келип атат да. Байке сиз буюрса бир эле видео эмес, эгер барып ишкана ача турган болсоңуз, ишканаңызды чагылдырабыз, тартабыз, кайсыл жерде жайгашкан, канча сом акча кетти, андан кийин магазин ачып калсаңыз, магазиниңизге жардам беребиз. Балдарды окутуп калсаңыз, кандай система менен окутасыз. Айтор эми келдик, тааныш болдук. Ошол сүннөт дейт, ким менен таанышсаң, жакшылап тааныш, сүрүштүр. И өлөр өлгөнгө чейин ошо менен катташ дейт да. Бул жагына алак кол сурап бири-бирибизди эмне деп коет? Ислам дининде кандай бир сүннөткө амал кылатырган болсо, ошончолук баягы фазилеттери келе берет экен да, бул пайгамбарыбыз сүннөтү да. Таанышкандан кийин катташыш керек. Биз менен дайым связда болуңуз, биз колубуздан келген любой жардамды аябайбыз, колдон келсе жардам беребиз. Сизге дагы ийгилик байке. Рахмат. Кайсыл жерде иштесеңиз дагы буюрса мен ойлойм жакшы иштейсиз. Албетте. Алдабайсыз, Кудай колосо аракет кылабыз ошого. Честный болуңуз, главное эч кимди алдабаңыз. Не деп коет? Жүзүңүз жарык болуш үчүн бир эле секрет бар да. Болгондо эч керек болду. Өзү ошондой эле иштейсизби? Өзү ошондой эле өзү. Ушу жашка чейин деле. Мындай болуп келген. Буюрса. Конечно. Жакшы болот. Дагы бир жолу салам.